Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаадагы административдик имараттардын жанындагы тосмолорду алуу иштерин улантууда. Бул иштер мэриянын жакшыландыруу жана жер пайдалануу көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекциясынын адистери жана тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан аткарылууда. Бул жааттагы иштерди шаар куруу жана архитектуралык ишмердүүлүк чөйрөсүндө бирдиктүү стратегиялык саясатты ишке ашыруу жана Борбордун эстетикалык көрүнүшүн жакшыртуу. Буга чейин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Фрунзе Турузбеков көчөлөрү менен Манас проспектисинин боюндагы тосмолору, Иса Акынбаев атындагы медициналык академиясынын, Агрардык университетинин, УОСТанын, ошондой эле бүгүн эртең менен экономикалык министрлигине караштуу Кыргызстанда ишканасынын тосмолору алынды. Ошол эле учурда Наслин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети тарабынан тосмолорду алуу өз ыктыяры менен жүргүзүлдү. Аталган иштер Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин кайрылуусунун негизинде жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, бардык иштерди баштоодон мурун муниципалдык инспекция тарабынан алдын ала билдирүүлөр таркатылат. Өз кезегинде кала башчысы Эмилбек Кадыровдун тапшырмасы менен муниципалитеттин Киев көчөсү тарабынан тосмолоону алып жатабыз. Бишкек шаарынын мэриясы мамлекеттик органдардын жана коомдук мекемелердин администрацияларынын тосмолорду өз ыктыяры менен алууну, ошондой эле имараттардын тегерек четин тазалап, жашылдандырып жана имараттардын фасадтарын калыбына келтирүүнү суранат.